Манас районунун Үчкоргон айыл аймагына жалпысынан 7 айыл кирет. Анын 5 айылы таза суу менен камсыз болгон. Бирок суу түтүктөрүнүн эскилиги жетип, көйгөй жаралып келет. Арис тарабынан, ИБ Исламский банк развития тарабынан биздин 2 айылга таза суу кирип атат, Үчкоргон жана Кеңеш айылдарына. Бүгүнкү күндө ушул Үчкоргон айылындагы проектинин 19,5 километрине трубалар ташталып, сет бүтүп калды да. Анан Кеңеш айылындагы буюрса келишимдер түзүлүп, жакын күндөрү жумуш башталайын деп атат. Облустун Талас районунун Нуржанов жана Жергетал, Бакаята районунун Акдөбө, Айтматов районунун Шекер, Манас районунун Үчкоргон жана Май айыл аймактарына Арис тарабынан техникалык жабдуулар берилди. Бүгүн Арис тарабынан ишке ашырылып жаткан Баткен жана Талас областындагы айылдарды суу менен камсыздоону жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында керектүү техникалык жабдуулар тапшырылды. Долбоорго өткөн 17 айыл аймактын ичинен 6 айыл аймакка берилген бул техникалык жабдуулар таза суу менен камсыз болгон айылдардын мындан аркы ишин жакшыртуу, санитардык абалын дыккат көзөмөлгө алуу багытын көздөйт. Арис ушул долбоордо таза суу системаларын жөн эле куруп кетпестен, ошолорго дагы ошол системалардын туруктуулугуна карап, окутууларды, тренингтерди өткөрүп жатат. Андан сырткары ушул өзүңүздөр көрүп тургандай шаймандарды дагы берип жатабыз. Себеби деген канча жакшы курсаң дагы эмкисинде булар колдонулбай, каралбай калса, эгерде 5-6 жылдан кийин бул бузулуп калышы мүмкүн. Аталган долбоор министрлер кабинетинин колдоосу менен уюштурулуп, Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фондунун каржылык колдоосу менен ишке ашкан. Жалпы бул техникалык жабдууларга 3 миллион сомго жакын каражат коротулган. Жалпысы 3 миллион сомдун тегерегиндеги техникалар Талас облусунун айыл өкмөтүнө тапшырылды. Бүгүнкү күндө Талас облусунда 17 айыл кирген таза сууга. Аны ишке ашкандардан Талас районунда бүгүнкү күндө Жергетал айыл аймагы ишке ашты. Кийинки айылдарда иштер жүрүүдө, калган айыл аймактарда бүгүнкү күндө тендерлер өтүүдө. Белгилей кетсек, Аристин бул долбооруна өткөн 17 айылдын 11-inde азыркы учурда тендер жарыяланып, айыл аймактардын калкын ичүүчү суу менен камсыздоо, ишканаларынын техникалык базасын чыңдоо жана ичүүчү суу системаларын техникалык тейлөө мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытында иштер жүрүүдө. Норузбек Шабданбек уулу, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Талас шаары.